Ассаламу алейкум. Барыңыздардын Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Рамазан айы бул Куранда айтылгандай эле ушундай мааниде келген. Силерден мурдагыларга орозо парз кылынган сыяктуу силерге дагы орозо парз кылынды. Оорулууларга, жолдо жүргөндөргө орозону каза кылганга мүмкүн деп айтылат. Ошондой эле аялдар 4 учурда орозону үзүрлүү же болбосо тутпаганга уруксат берилет деп дагы хадистерде айтылып келет. Алар мисалы биринчи аялдар айыз учурунда, аялдардын өзүнүн белгилүү убактары болот. Айыз болгон учурда бул ар аялдарда ар түрдүү болуп эсептелинет. 3 күндөн 10 күнгө чейин бул убакта орозону кармоого мүмкүн эмес болуп эсептелет жана анын күнүн толуктоо үчүн кийин ошол күндү толуктап казасын тутуп бериш керек болот. Ал эми экинчи бул нифас деп коет. Нифас деген эмне? Нифас деген төрөгөндөн кийинки абал болуп эсептелет. Бул эгер боюнда бар аял орозодо, бул боюнда бардык деген негизи оору болуп эсептелбейт. Бул физикалык өзгөрүү. Бул мезгилде тутканга болобу негизи? Боюнда бар мезгилде дагы тутса болот, бирок ал ичиндеги балага же аялга, энесине зыян келтирбеш керек. Аны ошол өзүнүн доктору менен кеңешип, эгер ал ден соолугу чын болуп, балага дагы, энеге дагы зыян келбейт, тутса болот деп уруксат берген болсо, анда боюнда бар аял дагы орозону тута берсе болот. Кайсы учурда бул боюнда болгондон баштап төрөгөнгө чейинки убактарда деле тутса болот негизинен. Эгерде ал мезгилде жок, кыйналып, боюнда бар мезгилинин башталышында көп кусуп, ден соолугуна зыян келе турган болсо, анда докторлордун кеңеши менен алар менен сүйлөшүп, орозону каза кылганга уруксат берилет. Аны Рамазан айы чыккандан кийин ошол күндөрдү толуктап казасын тутуп койсо болот. Ошондой эле биздин мазхаб боюнча бул бир гана казасын тутат, башка мазхабтарда фидия дагы берилет деп айтылат. Бизде казасын гана толуктап койгонго мүмкүн. Дагы аялдардын кайсыл убагы, эмизген убагы? Бала эмизүүдө. Бала эмизүүдө бул дагы негизи бала эмизүү дагы бул оору болуп эсептелбейт. Негизи ал мезгилде дагы тутса болот деп айтылат. Кайсыл убакта тутса болот? Мисалы баласы кичинекей болуп, бирок тамак аралаш элек болгон болсо, эгер орозо тутса өзүнө же болбосо баласына зыян келе турган болсо, ден соолугу жакшы болбогон болсо, анда ошол дагы баланын доктору менен өзүнүн доктору менен кеңешип тутпай каза кылып турса болот. Бирок баласынын жашы чоңоюп, тамак аралашып калган болсо, эгер орозо тутса өзүнө дагы зыян келбесе, балага дагы зыян келбей турган болсо, анда ал орозо тута бергени дагы жакшыраак деп айтат алымдарыбыз. Себеби ошол Рамазан айында туткан орозо бул өзүнчө бир башкача орозо деп айтсак болот да. Ал эми бул ушул бизде ушундай түшүнүк бар, боюнда бар аял жана эмизген энелер бул боюнда бар аялды деле оору деп эсептеп алышканда, бирок аны антип эсептебейбиз. Бул бир гана аялдардагы физикалык өзгөрүш болуп эсептелет. Рамазан айында эмне биз бир гана тамактан, ичип жегенден тыйылбастан денебиз менен дагы кулактын орозосу дейт, тилдин орозосу деп айтылат. Бул Рамазан айында көптөгөн жакшылыктарды жасоо. Бул Рамазан айында гана ошол тилибизди ушактан тыйып, айрыкча аялдарда, мисалы, тилибизди ушактан тыйып, ушак уккандан качынып, жакшы нерселерди жасоо бул бир гана Рамазан айы менен чектелбеш керек. Эмнеге Рамазан айында буларды айтылып атат? Себеби ушул бир ай бою ушуларды жасап, жаман иштерден арылып, жакшы нерселерди жасап,
ата энебизге болгон, туугандарыбыз менен болгон мамилелерди оңдоп, жана башка жакындарыбыз менен болгон таарыныштар болсо, аларды түзөгөнгө аракет кылсак, бул 1 ай бою ушул адат болуп, 1 жыл кийинки Рамазанга чейин ушул нерсе адат болуп калуу максатында айтылат да. Ошондой эле бул айда дагы биз ата энебизге, жакындарыбызга жакшы мамиле, алар менен болгон карым-катнашты дагы көбөйтүшүбүз керек.